Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 17 июнда Казакстан Республикасына болгон иш сапарынын жүрүшүндө Астана шаарында өтүп жаткан Борбор Азия-Кытай саммитинин алкагында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Цзиньпин менен жолугушту. Эки мамлекеттин башчылары Кыргыз-Кытай мамилелеринин абалы жана келечеги, ар тараптуу жана жалпы стратегиялык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча кеңири пикир алмашышты. Тараптар Кыргыз-Кытай стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары да чыңдоого умтуларын ырастап, эки өлкөнүн элдеринин жыргалчылыгы үчүн өз ара ишенимдин, урматтоонун жана биргелешкен аракеттердин маанилүүлүгүн баса белгилешти. Ошентип, жолугушуунун жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Я всегда с большой теплотой вспоминаю все наши встречи, в ходе которых мы конструктивно обсуждаем развитие нашего всеобъемлющего стратегического партнерства. Кыргызская республика придает особое значение отношениям с Китайской Народной Республикой. Мы искренне ценим достигнутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении, равноправии и добрососедстве. Хотел бы подчеркнуть, что мой государственный визит в Китай в феврале 2025 года стал важной вехой в истории двусторонних отношений. Мы тогда подписали целый ряд важных соглашений, которые уже начали приносить результаты. Я признателен вам лично за ту атмосферу доверия и конструктивного диалога, которая была в период моего визита.